ата-энеси ылайыктуу бирөөсүн тауып, жубай издеп тауып, анан баласына айтат эле атасы же апасы: "Балам, сен ушуга үйлөнөсүң." Баласы уялып, кызарып, же ооба дей албайт, же жок дей албайт, бирок албетте макул. Ата-эненин тандоосу менен ата-энеге макул болгондугун себептен үйлөнүп, бүгүнкүгө чейин тынч, ийгиликтүү, бактылуу жашап келатышат. Себеби өздөрү тандаган эмес, ата-энеси тандап берген. Ата-энесине айтканда макул болгон. Алар кимдер? Биздин чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз, биздин таяталарыбыз, тайэнелерибиз ушинтип жашоо куруп, ата-энелерине макул деп баш ийип келишкен. Бирок бүгүнкү күндө ата-энелерге баш ийүү кичине азайып калды. Ачыгын эле айтканда, туура эмеспи? Мисалы базарга барганда ата-энеңер кышкыга балам сага ушул куртканы алып берейин десе, дароо эле макул болосуңарбы? Сага жакпайт да, сен кызыл куртка алмакчысың. Жол сен жылуулугун карабайсың да, туурабы? Эмнесин карайсың? Сулуулугун карайсың. Ата-эне болсо анын жылуулугун, сапатын, баасын карайт. А сен аны карабайсың. Демек, ата-эне сиздерге эч качан жамандык каалабайт. Ошондуктан үйдө болсок, үйдө жүргөн кезде ата-эненин айтканын айткандай макул деп, жарайт деп кабыл кылуу. Баш ийүү, ушул итаат. Ата-энеге баш ийебизби иншалла? Иншалла. Ошондо ата-эне сүйүнөт, ыраазы болот жүрөгүнөн. Анан бизге дуа кылат. Аллах Таалам уулума узун өмүр бер, берекелүү ырыскы бер, ийгиликтер бер, жетишкендүүлүктөр бер деп биздин артыбыздан ата-энебиз дуа кылат. Эмнеге? Биз аларга баш ийгендигибизден. Анан мектепке барасыңар. Мектепке барганда ар бир жердин эрежелери бар, ошондой эле мектептин эрежеси бар. Мектепте директор бар, мектепте мугалимдер бар. Директор менен силер күндө эле учурашпайсыңар. Мугалимдер менен күндө. Ошол мугалимдерге баш ийүү, айткандарын жасоо бул итаат болот. Сөзсүз эле силерди таяк менен отургузуп, же урушуп кылдырбасын да. Акылдуу, итаатчыл балдардан болуу үчүн сабак башталды, болду, кирип сабакка отуруп кал. Эме элестеткин, сабакта башталарында баарыңар, мугалим барбы, жокпу, кечигип келдиби, баарыңар кирип класста ушундай татынакай отурасыңар. Мугалим кирип келсе, класстын ичинде башаламан, бирөө менен сүйлөшүп аткан, бирөө түртүшүп жаткан, андай жок. Баары тып-тынч отуруп, китептерин карап олтурса, мугалим эмне болот? Ушундай сүйүнөт. Азаматсыңар барекелде балдар деп, эмне берет? Жүрөгүнөн алкыш берет силерге. Анан сабакты дагы аябай жакшы маанайда силерге сабак бере алат да. Мына ушуну итаат деп айтат. Мектепте мугалим күндө айтат силерге, балдар сабакты жакшы окугула, сабакта көңүлдүү отургула, үй тапшырмаларды аткаргыла, бири-бириңер менен урушпагыла деп күндө айтат. Эми ошол айтканын бизге бир эле жолу айтканы жетиштүү болуп, айтканын күндө аткарышыбыз керек. Мугалимдер байкап жүрөт, жакшы окуган балдарды, адептүү балдарды байкап жүрөт дагы, ошолорго алкыш дагы айтат, ата-энесине ыраазычылык дагы билдирет, жүрөгүнөн ыраазы болот. Мугалимдин бизге кызматы, эмгеги аябай эле чоң. Ошондуктан мектепте дагы үлгүлүү болуп, үйдө итаат, мектепте итаат. Бул сыфат өтө кымбат сыфат. Өтө кымбат сыфат. Кайсыл? Итаат. Андан кийин бир аз чоңоюп, жашыңар чоңойгондон кийин бир жерге жумушка киресиңер. Иштейсиңер. Мамлекет кызматыбы, же болбосо жеке ишкер болосуңарбы, же дыйкан болосуңарбы, кыскасы иштеген жериңерде баардыгы эле башкаруучу болбойт. Башкаруучу бирөө эле болот.
бирөө анын орун басары болот, калган бардыгы жумушчулар болот. Жумуш орнунда өз жетекчисине итаат кылуу, баш ийүү бул итаат, бул кымбат сыфат. Анан жетекчи ошол адамга, баш ийген адамга эмне кылат? Ишеничи арта баштайт. Чоңураак жоопкерчиликтерди берет. Себеп бул аткарат деп, итаат кылат бул. Бул өтө жакшы нерсе. Төртүнчүсү, жашаган өлкөбүздө өлкө мыйзамдарына жана өлкө башчысына баш ийүү бул итаат деп аталат. Себеби үйдө ата-эне, мектепте мугалимдер, жумушта жетекчилер, өлкөдө мыйзам жана өлкө башчылары өз кол астындагыларга жакшылыкты каалаган адамдар. Түшүндүрө алдымбы? Бизге тиешеси жок бирөөлөрдүн айтканына итаат кылуу, баш ийүү бизге милдет эмес. Биз ушул адамдар менен тиешебиз бар. Ата-энебиз менен мектеп бүтүп бүткөнгө чейин мектеп менен, анан жумуш орнунда жетекчилер менен, жашаган өлкөбүздө өмүр бою. Мыйзамды бузган бул күнөө. Кандай мыйзам болсун? Акида Тахавия деген китеп бар. Биз Кыргызстанда көпчүлүк мусулмандар Ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабында Матуриди акидасындабыз. Акида китебинен биз Акида Тахавия деген китеп окуйбуз. Ошол китепте биздин ишеним тутуубуз кандай болуу керек айтылып ошол жерде өлкө башчыларына тиешелүү мындай деген акида бар, бизде ишеним бар. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridatan. Өлкө башчысына баш ийүүнү, өкүмдарларга баш ийүүнү Аллахка баш ийгендей парыз деп билебиз. Эми кээ бирөөлөр айтат, түрдүү суроолор берип, сиздин түшүнүгүңүздү бузуу үчүн, же илимиңизди текшерүү үчүн сурайт. Эмне ушул Куранда жазылганбы? Албетте Куранда жазылган. Машина айдап баратсаң, кызыл светофорго токтогула деп Куранда жазылганбы? Эми акылдуулар үчүн түшүнүктүү жазылган. Ал эми түшүнүгү жок адамдар үчүн чоң кылып жазбай сүрөтүн көрсөтсө да түшүнбөйт. Бир макал бар. Ал-акилу такфихил ишара. Акылдууга ишарат жетиштүү болот. Вал-жахилу ла такфихил минара. Ал эми акылы жокко чоң мунара турса дагы мешит экенин билбей өтүп кете берет. Айык Куранда Аллах Таала Ати'уллаха ва ати'ур расула ва улил амри минкум. Аллахка баш ийгиле, Аллахтын элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдүн өкүмдарларыңарга баш ийгиле. Өлкөдө өкүмдар өлкө башчысы. Мыйзамдарга баш ийүү эмне болот? Сактык бар. Мыйзамга баш ийүүдө сактык. Эмне сактык? Сиздин жаныңыз, малыңыз, ыззат абериңиз, жашооңуз сак болот качан мыйзамга баш ийсеңиз. Эмнеге көптөгөн кээ бир адамдар камалып жатат бүгүнкү күндө түрмөдө? Эмнеге? Айткылачы. Мыйзам бузгандыгы үчүн. Мыйзамды бузгандыктан өз жандарына зыян болуп жатабы? Мал акчаларына зыян болуп жатабы? Ыззат абирлерине зыян болуп жатабы? Эгер мыйзамды бузбаганда, анда жаны дагы сак, малы дагы сак, ыззат абири дагы сак. Мына ошону кичинекей кезиңерден баштап, бизге азыр мыйзам жок, силерге мыйзам жок эмес, силерге да мыйзам бар. Кичинекей балдар ата-энеңерди мыйзам бузууга түртпөгүлө да. Мисалы атаң машина айдап барса, ата каттуу айдабайсызбы деп айтпа сен. Сен каттуу айдасаң эмне болот? Штраф келет. Аны сен төлөйсүңбү? Сен төлөбөйсүң да туурабы? Ошондуктан өлкөнүн жашаган мамлекетибиздин мыйзамдарына, ал мыйзам машина айдаганга тиешелүү болсун,
үйгө тиешелүү болсун, үйдүн свет суусуна, документке тиешелүү болсун, ал мыйзам кандай гана мыйзам болсун, ошол мыйзамдарды билип, ошолорду мыйзамдарды сактап, бузбай жашагандык бул итаат, бул мусулманчылык. Демек, итаат сыфатын өздөштүрөбүз иншалла. Итаатчыл. Анан итаат дегенде тиешеси барларга гана итаат кылабыз. Ата-энеге, мектепте мугалимдерге, жумушта эртең жумушка киресиз. Жумуш жетекчиге, өлкөдө мыйзамдарга, өлкө башчыга. Болду. Андан башка өзүнчө эле болуп алып, мектепте же мектептен кийин топ болуп алып туруп, топто бирөө шеп боло калып, не дейсиңер силер топто, чоңураакты? Чоңураагыңарды? Ошол чоңарга 5-6 бала класстагы бирге боло калып, анан бирөөңөрдү башчы кылып шайлап, ошого баш ийип айтканын кылган, бул туура эмес. Себеби ал сага жакшылык каалабайт да. Көчөдө, двордо нелер бар? Бир балдар, 5-6 бала биригип алышкансыңар, башка двордогу балдарды сабайсыңар. Мектепте бул класс, наркы классты сабайт экенсиңер. Ошондо ошол 5-6 баланын бирөөсү чоң болот экен. Ошого баш ийүү жок, ага баш ийүү жок. Сен эмнеге ага баш ийесиң? Ага баш ийген ата-энеңе да жакпайт, мектепте мугалимдерге да жакпайт, ал мыйзамга да жакпайт. Себеби ал ким сага өкүм бергендей? Ошондуктан өкүмдарда болот. Өкүмдар бул үйдө ата-эне. Үйдө ата-эне, өкүмдар дегени өкүм ээси. Сага айта алат, мындай кылба деп айта алганга укуктуу адам. Бул ата-эне. Ата-эненин укугу бар. Мугалимдердин укугу бар. Жумуш жетекчинин укугу бар, өлкө башчынын укугу бар. Укугу жок адам сага мындай кыласың десе, сен аны аткарганга милдеттүү эмессиң. Түшүндүрө алдымбы? Ошондуктан бейбаштык жакшы эмес. Аттардын бир түрү болот. Талада, талада жүргөн. Андай аттарды не деп айтабыз? Азо аттар. Азо аттар деп айтабыз. Баш ийбейт. Мингенге жарайбы ал? Жок. Улакка жарайбы? Жок. Жарышка минсең, сен айтканды кылып чуркайбы? Жок. Арабага чексең, жүк ташып береби? Жок. Анын баасы канча? Арзан. Эмнеге? Баш ийбейт. Эми бир түрдүү аттар бар. Машалла, мингенге жарайт, улакка жарайт, жарышка жарайт, арабагы тартып, жүк дагы тартып келет. Бул аттын баасы эти менен бааланбайт. Баасы кымбатыраак болот. Эмнеге? Бул итаат кылат. Бул ат итаат кылат. Эми ат итаат кылганда баасы өссө, биз итаат кылсак баабыз өспөйбү? Өсөт. Ат итаат кылбаса, баасы түшкөндөй, биз дагы итаат кылбасак, баабыз түшөт. Үйдө ата-эне урушат. Туурабы? Баш ийбесең, үйдө ата-эне урушат. Мектепте мугалимдер урушат. Жумушта жетекти урушат. Мамлекетте мыйзам бузгандыгың үчүн күндө эле урушат, баары урушат. Эмнеге урушат сени баары? Эмнеге урушат? Себеби итаат кылбай бааңды түшүрүп алдың да. Эгер итаат кылып баш ийгениңде сен баалуу болмоксуң. Баалууну, кадырлууну эч ким урушпайт, ата-эне да урушпайт. Азамат баракелде балам дейт. Алкышын берет, батасын берет. Мектепте сага эмне беришет? Ардак баракчасын беришет мектептен. Жумушта сага кошумча премия берет. Эмнеге? Жакшы иштеди. Өлкөдө сен жакшы адам болсоң, өтө көп пайдасы. Бүт эл сага алкыш берет, дуа берет. Ошого тандоо силерде. Бирок мен айтамын, итаатчылыкты тандагыла деп. Тандайбызбы иншалла?